Сиз Медиа Хабты көрүп жатасыз. Менин атым Альбина. Бул тасманын тартылганына 2 айда боло элек. Анда 22 жаштагы Элдияр Жайлообеков аскерде жаңыдан ант берип, гитара чертип, жоокерлер менен бирге шаңдуу отурган кези. 4-июлда Элдиярдын жакындарына суук кабар келет. Ал кызмат өтөп жаткан Кой Таш айылындагы номер 73809 аскердик бөлүктө октон каза тапканы айтылган. Коргоо министрлигинин жетекчилиги жоокер постто турган учурда куралды этиятсыз пайдаланып, кокусунан өзүн өзү атып алган деген. Бирок Элдиярдын жакындары ал өз өмүрүнө кол салчу бала эмес эле дешип, анын өмүрү кокусунан кыйылганына ишенбейт. Медиа Хаб Элдиярдын да эжеси Индира Рысалиева менен маектешти. Ал иниси аскерге баргандан тартып эле күн алыс ар кайсы телефондорго бирдик салдырганын белгилеп, мына буларды айтып берди. Аны биз деле көрбөгөндөн кийин айта албайбыз, анткени куралды этияттык менен колдонуудан неме болду деп атышат. Бирок аны судмед экспертизанын жыйынтыгын чыккандан кийин немете элек да. Бирок биздин оюбуз боюнча ал андайга барчу бала эмес болчу. Ал өзүнүн каалоосу менен кеткенден кийин өзүнүн фундаменти, перспективасын, будущийин баарын ойлонуштуруп туруп кеткен да ал. Жөн эле кеткен эмес, баягы көчөдө жүрүп эле мен баягы бекерпоздугунан кеткен эмес ал. Ал просто өзүнүн будущий, келечек үчүн кеткен да. Анан өзүн өзү өлтүргөнгө барбайт болчу ал. Анан буга чейин эжесине, апасына, туугандарына бирдик салдырып жүргөн деп айттыңыздар да. Аскерге кеткенден кийин канча убакыттан кийин бирдик салдырып баштады? Так, 21-апрелде 2022 жылы кетип атат да бул чакырылып. 2022 жылдын 21 майында присяга берип атат, 1 айдан кийин ровно. Анан уже 21 майдан кийин уже анан бирдиктер башталып атат да. Башында эми баягы ата-эне баарыбыз тең эле сүйүндүк, чтобы амандыгын билдирип турган үчүн 200 эмес 2000 салып берди десе да жалко болчу алчы. Бул окуя болгонго чейин аскер кызматкерлери же сержанттар тарабынан кысым болуп атат деп айткан эмеспи? Айтпаптыр, айтылбаптыр деле. Эми булар андай деле баягы немесин деле неметпептир эми. Жакшымын, ден соолугум жакшы, мага переживать этпегиле, өзүңөр кандайсыңар, ошо бир ашып кетсе, эң көп сүйлөгөн бир 10 минут сүйлөшкөнү. Эми 10 минут ал кезде бат эле өткөн убакыт да. Анан бат эле аны сурап, тигини сурап, муну сураганча эле ошо убакыт келип, мама болду, мен өчүрөм телефонду, бүттү убактым деп эле өчүрүп койчу экен. Бирок өзү тууралуу ушундай неме болуп атат деп айтпаптыр. Ошол кызмат өтөп жүргөн учурунда маанайынан түшкөнүн же болбосо кандайдыр бир депрессиялык абалда жүргөнүн байкаган эмес белеңиздер? Билбейм, анысын деле эми через телефон болуп аткандан кийин анын кебете кечпирин ким деле неметиптир. Эми сүйлөгөндөр күлүп жайнап, тамашалап, өзү мындай акырын, нежный сүйлөчү да, назик сүйлөчү да, мынтип корсулдап, деп сүйлөбөгөн бала болчу да. Акырын гана. Анан бирок эжекеси айтыптыр, сүрөттөрүн жиберчү экен, мына эжеке переживать этпеңиз деп немеденчи. Мындай жакшынакаймын десе, Эду сен ушунчалык арыктап кетипсиң, эмнеге мынча арыктап кеттиң? Сен тамак ичпей атасың, бирок эми тамакты өзү аябай тандап жечү да. Анан тамак ичпей аткан окшойсуң сен десе, ой эжеке, мен уже көнө баштадым, бияктын тамагына жеп баштадым. Анан эмнеге мынча арыктап кеткенсиң десе, ой эжеке, күндүн ысыгында автоматты көтөрүп алып чуркап көрүңүзчү. Кантип арыктабайсыз деп тамашалаптыр. Арыктайм да, эми баары жакшы, самый главный ден соолугум жакшы деп анан мындай эми эжекеси деле ачык деле баягы мен уккам да, эми кимден укканын билбейм, баягы антип сураганга болбойт экен, чтоб сени сабап атабы, сени андай кылып атабы, мындай кылып атабы деп сураганга болбойт экен, антса тияктан хуже сабайт экен, биз антип неметпешибиз керек экен дегендей сөздөрдү уккам да. Ошондой эле. Биздин билишибизче, ошо кызмат өтөп жүргөндө аскер кызматкерлерине тамак ашы, кийим кечеси ошол жактан берилет эмеспи? Анан ошол көп өлчөмдөгү сумма салып жатканда бул эмнеге керек деп сурап көрдүңүздөр беле? Эми анысын эжекесине эле айтпаса, мен бир жолу 200 сом салып берген. Анан эжеке, ой 200 сом эми ошо сүйлөшкөн, азыр эми 200 сомго эмне келет? Анан эми баягы бир сүйлөшкөн 200 сомдон го деп ойлогонбуз. Эми каяктан билебиз анын ар жак бер жакка эмнеге жумшап атканын азыр биз сурасак, алар деле, булар деле, военныйлар деле уктуңар го. Эми аякта баягы кээде деген неме болуп калат экен, магазинге барышат экен, увольнение учурунда эми аякта
бир жумада бир увольнениега чыгат экен, анда солдат каалаганын алып жейт экен, каалаган жерине басат экен, уктайт экен, турат экен, баягы увольнение учурундачы. Анан ошондо баягы немеге магазинге барып, ошо каалагандарын алып жеп, анан ошого акчалары жок. Анан единица менен баягы үйлөрүнө салдыртса керек ошол магазинге деп айтып атышпайбы. А может ошо 300-400 сом жанакы көп суммадагы өлчөм, может ошондой тамагына кеткендирби, баягы кола ичкилери келет, шоколад жегилери келет. Ошондойдо ошолорду алса керек деп тигилер деле айтып атат. Биз деле может эми азыр биз деле ойлонуп атабыз, эми увольнение учурунда может быть болгондур деп. Эми чынында баягы өз көзүбүз менен көрбөгөндөн кийин, жанында турбагандан кийин антип момунт эткен деп мен айта албайм чынында. Баш аяк канча сумма салынды? Эми бир жумада 2-3 жолу салышчу экен, 200 сомдон, 300 сомдон, 400 сомдон. Эми баш аяк суммасын тигилер деле азыр эсептейлик да. Мисалы мен деле кайсы убакта кайсы немеде кандай суммада салынгандарын өздөрү деле азыр неметпесе керек. Мен бир эле билгеним, мен өзүм салып берген 200 сом болду. Мен 200 сом суммамды билем, чтоб мен 200 сом салып бергем. Ито аны дагы батыраак, тезирээк болуңуз деп атат. Мен эми жумуштамын, коюп отуруп, жумуштан чыккандан кийин салып берейин десем, жок болбойт. Азыр 20 мүнөттүн ичинде салып бериңиз, батыраак салып бериңиз, колуңуздан келсе тезирээк деп чыйпылыктап тиги иним чалды да, тиги солдат инимдин улуусучу. Мен ал Эдуга салдырып атканын билбей эле ал өзүнө салдырып аткан экен деп эле коюп отуруп, эми чыдап тур. Десем, жок, кече салып бере калыңыз эртерээк дегенден, хорошо десем, сиңдим чалып калды. Индиреже эртерээк салып, чегин кетирбейиңизчи, пожалуйста деп. Эмне анча шашылыш десем, Эдуга керек бул, Эдуга салчу единица дегенде эле мен шак турдум. Оку Эдуку эле анда айтса болмок эртерээк да. Мен Эду экенин билбей калбадымбы деп эле барып эле шак салдым, чегин кетирдим, и все. Ошону менен андан кийин мен деле көп неметпей калдым. Баары жумушка алаксыйсың, тияка алаксыйсың, анан баягы чалып группа алат да, эми туугандар арасында любой жерде группабыз бар да. Группага Эдунун сүрөтүн кетиришет, Эду сонун-кен, Эдуга монтип сүрөтүн жөнөтүптүр, Эду тоого учебага кетиптир. Андай мындай десе, жакшыбы? Точно, рас болгон турбайбы? Анын ырдаган ырларын кетириптир. Тиги солдатта жүргөндө ошо өзү да гитара чертип уртачу да. Анан биз күлүп калдык, ята эми тияктан деттери тиги таң аткыча чертатат турбайбы муну, эми артист кылат турбайбы? Тияктан эле тиги без дипломный артист болуп чыгат го, күнү түн ырдап атып эле мен тамашаладым бир жолу. Десем, ошо биз деле ырдаганды билбейм, ырдаба деп, ырынды билгизбей, ырдаганды билгизбей деп эле айтканбыз деп эле Айда да айтып калды да. Эми байкуш Эдумду эң кичүүсү болчу да, ал эркеси болчу да, баарынын эркеси. Эми Эдушкинимди кууратат турбайбы, күнү түн ырдатып деп ал да ошентип калды. Эми күнү түн ырдаса дагы ырдай берсин, зато таяк жебесе болду да деп койдум мен дагычы. Эми ырдаган эмне болуп кетиптир? Лучше таяк жегичекти ырдаган жакшы го отуруп алып. Деп эми баарыбыз тең эле армиядан ошондой кабарыбыз, эми баарыбыздын немебиз ошого бурулганда, барганда обязательно бала таяк жейт. Аны 100% билебиз. Анан бирок до такой степени эми Эду өлгөндөн баштап чукуп баштадык да биз интернеттерди казып, кандай чабайт, кандай кыйнайт, эмне кылат, ошону ага чейин Эду монтип неметкенге чейин биз даже сабайт эми моундай шумдуктум эле ушундай неметерин биз неметкен жокпуз да. Мен да күлүп койдум, ошончо сабап таяк жегенден көрө урдап отура берсин. Хорошо, что бир өнөрү бар ырдаган депчи. Ошондой эле неме болду. Сөөктү таанууга кирип чыкканда октун изинен башка дагы кандайдыр бир жараттар дагы байкаган жоксуздарбы? Мен лично кирген жокмун, анткени мен жүрөгүмөн коркуп кирген жокмун. Жана иним кирди. Аталаш тууганынын баласы кирди. Судмед экспертиза учурунда да. Анан жанакы өлгөн инимдин улуу байкесинин кайнагалары бар болчу да, кудалар. Ошолор кирип чыгышты. Биринчи киргенде эми алар баягы судмед экспертиза болду элек да, мындай кирип чыккан кезде алар деген жакындан көрсөтүшпөптүр да. Мындай 2 метр аралыктан көрсөтүптүр да. Анда ошо неме деген да, ошо мо жерине ок тийген окшойт деп эле кекиртегин көрсөтүп чыгышкан аларчы. Ушул жеринде кара так турат. Бирок жанына жолотпой койду, даже судмед экспертиза болмоюнча даже бир капля суу тамбасын дейткен деп алар неметип чыгышты. Анан анда биз ойлодук, биягынан эле аттуу өлгөн экен депчи. Значит деп. Андан кийин эле иним келип калып
кайта бир кирип чыгышты, кайта сүйлөшүп. Иним болсо анда алыстан көрүптүр, алды элечи, бирок жакындан эмес, алды эле алыстан көргөнбү чыкса. Жок, чекесинде эле ок турат деп чыкты ал. Чекеси жарылып кеткен, бирок ошо чекесинде эле ок турат, октун изи турат деп чыкты да ал. Ага чейин биз деген уже шок болуп калдык да. Анда эгинде да ок турса, чекесинде да ок турса, бу кандай? Аңгы чакты мына жана военныйлар келип калып, ооба 2 пулянын немеси гильзасы табылды деп айтып калды. 2 гильза табылды деди. А биз ойлодук да, точно анда 2 гильза болсо, значит 2 ок кирген турбайбы инибизге. Болуптур, бир окту өзү атсын, а бир окту кантип өзү атат экинчисинде. А биз жана Азаттыкка берген интервьюда биз ошондо неме даже судмед экспертиза боло элек кез болчу, кире элек болчу. Судмед экспертизага кирген кезде Азаттыктар деген журналисттин баары Супер ТВ, Кактус медиабык, эмне канча журналист ошонун баары полный койташка кеткен. Анткени тиги военный прокуратуранын пресс катчысы ошол алып кеткен да, ошол военныйлардын немеси тиги немелер журналисттер суранышты, чтоб тияк жакты көрсөк болобу деп, алар эмне немени деп ойлошкон, баланын жана өлгөн жерин, именно өлгөн жерин көрсөк болобу деп. Аны Миноборонанын өзүнөн дагы сурашкан. Аны сураганда алар айтты, эми биз деген билбейбиз, аны деген разрешение берсе, ана силер көрөсүңөр. А бирок жаткан жерин, ичкен тамагын, столовойун немелерин көргөнгө биз уруксат бере алабыз деген. Дегенде эле иши кылса кетишкен. А биз аны эми догонять этип мондай неметкен жокпуз. Анткени биз анда өзүбүз андай тилердин кылган ишин талдачу состояниеде эмес болчубуз да. А иши кылса ошол кезде кетишкен. Ошол кезде судмед экспертиза келди, ачылды, жанагынтип инимдер киришти, кесишти. Бирок жанагы денесинин баарын общий көрсөтүштү, синяк жок экен да, таза экен. Только эле ошо октун немеси экен, анан ошо бул кулак жагынан кан аккан деди, ошо иши кылса ок атылганда кулактын немелери жарылып кеткен дештиби, иши кылса айта албайм да. Ошондо эми бир эле ок атылып атат да чекесине. А жанакы бир ок кекиртегенен деген болсо, ал просто эле баягы ок атылганда баягы кан агып, бул жеринде меңи бар болчу да, ошо меңине туруп калган окшойт да, мең томпок да. Ошого баягы уюп кандай көрүнгөн окшойт да. Анда эле ал жерде меңин кийин ошондо байкадык чын эле. Ага чейин ал меңинди эле байкап турбуз. А тиги алыстан көрүп алып, тиги берки кудалар ошентип ойлой беришиптир да, эгинен атылыптыр ок. Значит, төбөсүнөн чыгып кеткен бул ок депчи. А иним келип, жок чекесинде экен ок десе, вообще эле шок болуп калдык да. Бу кандай? Өзүн ошондо 2 жолу атып атабы депчи. Биз ошон үчүн ошондо интервью бергенге болуп калганда ошол моментчи. Даже ошол кезде военныйлар өздөрү да айтып калышты да, 2 гильза табылды ошол өлгөн жеринен дегенде, значит биз таң калдык да. А кандайча 2 ок, кандайча экөө кирет депчи. Болуптур, бирөөсүн өзү атса, бирөөсүн ким атты депчи. Бул ошондо чыккан эме болчу да. А так бир эле ок экен да. Элдиярдын кандай максаттары бар эле? Эми ал юр академияны бүтүп юрист болуу эле максаты бар болчу. Ошон үчүн ошол максат менен барып атат да немегечи. Анткени азыр деген военный билет юристтер үчүн биринчи орунда экен да. Военный билетиң жок болсо эч кандай неме отура албайт экенсиң, жумушка алынбайт экенсиң. Анан ошол максаты ошол болчу. Военный билет алып, юр академиясын бүтүрүп, жакшынакай жумушка орношуп, үйлөнүп, жайланып, ата-энесин багып дегендей. Ошондой эле максаты бар болчу да, андан башка эмне максаты бар? А башка максаты бар болсо, аяк эмнеге барат эле, темселеп, өлгөнү барат беле. Ал эми июнь айынын башында Беловодский айылында жайгашкан номер 86-123 аскер бөлүгүндө катардагы жоокер Бекзат Эсенбеков сабалып, табарсыгы жарылып, оор абалда ооруканага түшөт. Жайлообеков аяусуз сабалган күнөага командирлери бирдик сал деп, түнкү саат 11-ден баштап таңкы саат 9-га чейин кыйнашканын айтып берген. Эртеминги саат 9-га чейин мени уктаткан жок, түнкү саат 11-ден баштап. Көзүм илинип буктап кетсем эле аркаман келип башка карап ушка урат. Кайра ойгонуп туруп калам. Отургузган да жок. Бул окуяга байланыштуу 6 аскер кызматкери иштен четтетилген. Министрдин орун басары Орматбек Шамыркановдун айтымында, жоокердин сабалганы Бишкектин тез жардам клиникалык ооруканасында операция болгондо гана белгилүү болгон. Ага чейин аталган окуя жетекчиликтен жашырылган. Бекзат Эсенбеков жакындарына 8 ай ичинде
35 мың сомго жакын акчага бирдик салдырткан. Анын сала алганына байланыштуу бирдик салдыртып жүргөн прапорщик Төрөбай Жаныбек уулу 2 айга камалды. Тилекке каршы Бекзаттын окуясынан кийин 1 ай өтүп өтпөй Элдиярдын өмүрү кыйылып жатат. Беловодский районундагы номер 86-123 аскер бөлүгүндө сабалган Бекзат коомго аскер бөлүгүндө бирдик салдырып кыйнашкандыгын айтып чыккан. Дал ушундай эле окуя жакында болуп өткөн өзүн атып алды деп божомолдонгон аскердин окуясында дагы жүрөт. Анан бирдик салдыруу аскер бөлүктөрүндө кадимки эле көрүнүштөргө айланып калган эмеспи? Мурун аскер кызматын өтөп келүү негизи эле өзү мындай намыстуу жана мындай намыска сыймыкка болуп неме кылышчу эле, кабыл алышчу эле баягы аскерден кайтып келгенде. Бүгүнкү күнү андай көрүнүш жок, балким баягы азыркы жаштар аскер өтүүгө кызыктар эмес. Балким ошондой нерсе бүгүнкү күндө идеология жоктугунан деп ойлойбуз. Албетте бул өкүнүчтүү көрүнүш да. Ушул жерден токточу суроо киргизип кетейин. Айтпаңызбы, офицерлер бизге кайрылышат деп арыз жазып депчи. Анан жоокерлер дагы сиздерге мага кысым болуп жатат деп да кайрылган учурлар болдубу? Мындай учурлар аскерлер бул баягы жарандык кызмат эмес да. То есть баягы гражданская служба болгондуктан ал жакта уставдык мамиле. Алардын өздөрүнүн мыйзамы бар. Аскер кызматчынын статусуна ылайык алар мындай немеге ачыкка чыга албайт. Балким ал жакта уставный отношение болгондуктан, мамиле болгондуктан алар ачык өзү кайрылбайт, бирок ата-энеси кайрылышы мүмкүн. Бизге биздин шыр байланышыбыз бар, горячая линия коет 115. Ата-энелер же бир туугандар кайрылышы мүмкүн. Акыркы эки окуя боюнча, ушул аскерлердин кысымга учурашы боюнча Акыйкатчы институту кандай иштерди жүргүзүп жатат? Мамлекеттик бийлик органдары менен, айрыкча прокуратура органдары менен тыгыз байланышта иштейбиз. Аларга биз кайрылуулар жасайбыз. Бул маселелерди кылдаттык мамиле кылып, объективдүү жана укуктуу баа берүү боюнча биз кайрылабыз, кат менен кайрылабыз ал жака. Анан өзүбүздүн көзөмөлүбүзгө алабыз. Аскер бөлүгүндө ушул сыяктуу дедовщина болбош үчүн коргоо министри кандай иштерди жүргүзүшү керек? Биз бүгүнкү күндө баягы жана айтып кеткендей, бурунку тартиптен Советтик Союздардын убагында доорунда калып калган балким баягы немелери бул изжитки деп коет орусча. Ошол калдыктары качан бир сыгып чыкмайынча, аларга туруштук бермейинче, буга деген балким министрлик өзүнүн күчү алы жетпесе дагы, балким мамлекеттик деңгээлдеби, бул акыйкатчынын кийлигишүүсү менен дагы жана жарандык коомдун жардамы менен бул нерсеге биз акырындык менен жок кылганга аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Муну деген баардыгыбыз бирдиктүү сообща дегендей да. Ошон үчүн биргеликте бир чогуу иш алып барсак, бул нерсеге акырын бара-бара көрүнүштөн артка кетебиз деген. Азыркы учурда аскерлер бири-бирине үстөмдүк кылбаш үчүн кандай мыйзамдар каралган? Аскер жана айтып кеткендей, аскер кызматчынын статусу жөнүндө мыйзамы бар. Ал жерде таптана жана жазылган кандай укукка анан бири-биринин ортосунда болгон мамилеге ар бир жаран катары эле аскер кызматчы дагы укуктарга тагыраак айтканда, баягы өзүнүн намысына, өзүнүн кол тийбестигине, неприкосновенность личности деп коет, ошондой укуктарга Анан ал бузулган, андай укуктар бузулган учурда солдаттар унчукпаш керек деген ойдон алыс болушубуз керек. Кыргыз Республикасынын армиясы кандайдыр бир реформага муктажбы? Бүгүнкү күндө бул ар бир неме сайын неме бар, улуттук стратегия бар. Устойчивое развитие деп коет, туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясында президенттин указы менен кабылданат, жарлыгы менен. Ошол анын алкагында реформаларга бүт структуралар, анын ичинде дагы бул биздин күч структуралары дагы, аскер кызмат структуралары дагы реформага бара-бара ошого алып келинет деген стратегия бар да. Элдиярдын өлүмүн жана Бекзаттын сабалышын аскердик прокуратура иликтеп жатат. Эске салчу жагдай, Элдияр каза тапкан Кой таштагы аскер бөлүгүндө 2019-жылыда жоокер асынган абалда табылган. Маркум өз жанын кыйган деген версия айтылган. Кыргыз армиясында жоокерлердин ата-энелери бир туугандары салып жаткан бирдик кимдин чөнтөгүнө түшүп жатат. Жыл ичинде ар бир аскер канча акча салдырууга мажбур болот? Медиа хаб мына ушул жана башка суроолорго жооп тапкысы келет. Ал үчүн бизге сиздер көмөктөшө аласыздар. Эгер
Сиз армияда кызмат өтөп, окуяңыз менен бөлүшкүңүз келсе, биз менен байланышууга чакырабыз. Эгерде сиз армияда жүргөн уулуңузга, энеңизге, байкеңизге бирдик салып берип жүргөн болсоңуз, бизге алардын скриндерин жиберүүнү суранабыз. Сиздердин каалооңуздар менен аты жөнүңүздөр материалда ачыкталбайт.